Ооба, азыркы учурда Роза экөөбүздүн 2 дуэтибиз бар. Ошол биринчи 2005-жылы чыккан Карабачы. Карабачы антип мени караба. Аны айтканда уже ким экенин билинип эле калат да. Билинип калабы. Ал өзү билиши мүмкүн. Кишилерден да чыгылыпчы. Ал өзү билиши мүмкүн, бирок көрүүчүлөр билбейт да ал ким экенин. Өзү билет, конечно. Анан мен билем. Башында кошунамдын үйүнө комуз бар эле, ошону барып эле даңгылдатып жөн эле мынтип эле черте берчүмүн. Билбейм, бирок болбой эле ушинтип бердим, черте берем. Бирок бара берем да үйүнө, ошо кызыгып элечи. Негизи эле ушул чыгармачылык жаатында баягы бут тоскон адамдар дагы болобу ошол боюнча? Бут тоскон адамдар сөзсүз болот. Мен жалгыз адамдардын арасында. Ырларыңыздын баягы тексттери баягы сүйүүдөн азап чектим, сүйүүмө жетпей калдым деп атасыз. Жашооңузда ошол эле нерсе жашооңузда болду беле? Ыйласам ар бир үнүм жүрөгүмдө. Амансыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто ким деп турсаңыздар, белгилүү обончу, ырчы, аткаруучу, деги эле көп кырдуу таланттын ээси Нурбек Дайырбек уулу. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Өзүңөр? Маанайыңыз кандай деги эле? Маанай жакшы, Кудай буйрса күндөгүдөй эле. Эми сизге чуудой электи эле. Биринчи эле ошо жакадан алгым келип турат да. Негизи эле чыгармачылыкта көптөн бери жүрүпсүздөр. Анан көбүнчө сиздин күйөрмандарыңыз сиздерди кээде таппай калган да учурлар болуптур да. Анан бизге ошо телеканалга кайрылышты. Нурбек Дайырбек уулуну чакырып, сиздер маек кылсаңыздар абдан жакшы болот эле депчи. Негизи ошо күйөрмандарыңыз менен амандашып албайсыздарбы? Ассаламу алейкум. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу кыргыз элим, урматтуу менин күйөрмандарым, угуучуларым, баардыгыңыздарга ысык салам. Келиңиз, маекти баштайлы. Негизи эле чыгармачылыктан эмне себептен кийинки күндөрү бир аз чыкпай калдыңыз, ошол боюнча түшүндүрүп кетсеңиз. Эми кандай айтсам, эми чыгармачылыкта эле жүрөм негизичи. Кыбыраган карашат деп эле ырларды жаздырып коюп, кез-кезде клиптер тарттырып коюп, бирок тилекке каршы ушул көп ырларым радиолордон берилбей калып атат. Телевидениеде болсо съемкаларга чыгарылбай калып атам. Ошон үчүн эле ырларым жазылып эле үйдө өзүм угуп атам да. Өзүңүз болбосо ырларым уже 30-тан ашып калды. Жаңырлар көп. Дагы да жазылып атат. Жакында буюрса балалык деген жаңырым жазылып, аранжировкасы жазылып атат. Жаңырлар көп, бирок элге чыкпай калып атат да эмнегедир. Мындан сиз негизи эле ошол чыгармачылыкка биринчи кадам таштап, ошол эле учурда күйөрмандарыңыздын жүрөгүңүздөн мындай жүрөктөрүнөн орундап, бул 5 жыл 6 жыл мурун сиз мындайча айтканда Кыргызстанды жарып чыккансыз да. Ошол эле учурда Роза Шакирова эжекебиз менен да чогуу биргеликте дуэттерди аткарып чыктыңыздар. Азыркы учурда кандай болуп атат? Негизи эле иштешип атасыздарбы? Ооба, азыркы учурда Роза экөөбүздүн 2 дуэтибиз бар. Ошол биринчи 2005-жылы чыккан Карабачы. Анан кийин 2012 Арман Аярман дегендерди жаздырдык. Аны Асылбек байке экөө даярдашкан, Роза экөө. Анан азыр Роза дагы мен дагы экөөбүз тең баягы жакшы чыгарма элге ушу жанагы жарып чыга турган чыгарманын изденүү үстүндө жүрөбүз экөөбүз тең. Кимибиз тапсак гана жаздырабыз деп. Буюрса жакын арада болуп калат, Буюрса балким. Негизи эле чыгармачылыктан дагы тышкары кандай жумуш менен алектенесиз? Чыгармачылыктан тышкары алектенбейм деле. Ортодо бир 3 ай Дордойго чыгып көрдүм. Анан меники эмес экен. Анан жөнүнө коеюн деп. Соода тармагында. Ооба, соода тармагында кыла албайт экенмин. Анан азыр үйдө элемин кайра эле. Тойлорго ырдап коесуз? Тойлорго, сөзсүз кечкисин тойлорго чыгам, чыкырыктар болгондо. Чыкырык болбосо үйдө элемин. Анда биз азыр убакытты күтпөй эле сизди бир ырдатып көрөлү, анан маегибизди баштасак абдан жакшы болот деп ойлойм. Анда кайсы чыгарманы аткарып бересиз көрүүчүлөргө бир? Эми өзүм ырларымды ырдап берейин, Унута албайм деген чыгарманы көптөр жакшы көрүшөт, көптөр аябай суранышат. Кайсыл телевидениеге барбайын, радиого барбайын, даже жанагы TikTok'та отуруп каласыз да кез-кезде, азыр эми азайтып калдым. Ушунун көрүүчүлөргө ошо тарыхын айтып коесузбу, ырдаардан мурун алдын? Унута албайм көп жыл болду буну чыкканына. Негизи мен мектептен бери ырдайм, комуз менен ырдап жүрүп, анан кийин 2006 жастырдым го.
О 2006 биринчи жаздырдым. Анан кийин кайра жаңылатып, мурдагы жылы кайра жаздырдым. Былтыр болуп калат да, мурдагы жылдын аягында кайра жаздырып, клипин тарттырдым. Азыр YouTube каналда бар клипи. Урматтуу көрүүчүлөр, анда баарыңыздарга жагымдуу чыгарма болсун. Мен жалгыз адамдардын арасында, мен жалгыз чөлдүн таласында, өзүңсүз өткөн өмүр жалган болуп, сен кайда, мен бул жакта каларымда. Өзүңсүз өткөн өмүр жалган болуп, сен кайда, мен бул жакта, мен кайда, сен ал жакта каларыңда. Арнадым ак кумсага жүрөгүмдү, сезсеңчи сени сүйүп жүргөнүмдү. Адашып махабаттан айрылсам да, арубак сени күтүп жүрбөйүмбү. Адашып махабаттан айрылсам да, арубак сени күтүп, арубак сени күтүп жүрбөйүмбү. Meyli sen süybösüň da, seni süýüm, seni dep bul düýnöde jaşap jürüm. Armanım ködönüme batpay gelet, süýömün süýüm seni min gaytalayım. Men seni süýömün dep min gaytalayım. Süýömün süýüm seni, süýömün süýüm seni unuta albayım. Süýömün süýüm seni unuta albayım. Баракелде. Сонун, үнүңүз өчпөсүн. Негизи эле чыгармаңыздын көбүнчөсү баягы кайгылуу эме, лирикага жакыныраак, сиз өзүңүз жакынырааксыз. Эмне себептен ушу кайгылуу чыгармаларды көбүрөөк жазасыз? Мен бала кезден эле, мектептеги кезден эле ушул кайгылуу ырларды жакшы көрөм. Эмнегедирчи, баягы жай, лирикалуу ырларды өзүм айтмакчы. Ошончо сиңип калган окшойт. Баягы батыраак ырларды эми азыр тойго байланыштуу кичине шаңдуураак эстрада менен жаздырып калдым. Болбосо мурда эстрада ырларым дагы ушундай кайгылуу болчу. Анан азыр эми кичине бир аз нукту буруп атам. Негизи эле көбүнчө ырларыңыздын баягы тексттери баягы сүйүүдөн азап чектим, сүйүүмө жетпей калдым деп атасыз. Жашооңузда ошол эле нерсе жашооңузда болду беле? Жашоомдо жок болгон деле эмес. Жашоомдо сүйүүмө жетпей калган деген жок болгон эмес. Анда жашооңуз боюнча сөз болуп кетти, ошо жубайыңыз боюнча, балдарыңыз боюнча, ошо боюнча сөз кылсак анда. Канча балаңыз бар?
Азыр Кудайга шүгүр 3 балам бар, 2 эркек, 1 кызым бар. Улуу балам 5-класс, андан кийин 6-га чыкты, экинчи, 3-чү кызым 4,5-да. Жубайым болсо үйдө, азырынча тигүү жагында иштейт негизи. Ошол 1 аялым бар, 3 балам бар. 1 аялыңыз бар. Көбүнчө эле баягы комментарийден көбү жазып барышат экен, Нурбек мырзанын негизи эле сүйүүгө жетпей калып, сүйүүдөн азап чеккен адам болуш керек деп баягы көп ойлоп калышат экен. Баштан өткөн жазат деп. Баштан өткөн жазат деп. Урматтуу көрүүчүлөр, эстеп коюңуздар, Нурбек мырзанын азыркы учурда 1 аялы бар, болгону ошо менен жашайт. Сүйүүдөн эч кандай мындай азап чеккен эмес, болгону ал чыгармасында гана жазылып турат. Бул эми жоңгон ырларда да. Дагы алдыда кандай чыгармалар жазайын деп пландап жатасыздар, ошо боюнча айтсаңыз. Алдыда Кудай буйрса, жана айтпадымбы, азыр балалык деген ыр жазылып атат. Султан Садыралиевдин студиясында жазылып атат азыр. Ошол балалык бүтсө, Кудай буйрса, андан кийин Сүйүү арал деген дагы бир өтө сонун чыгарма бар. Бул менин апама деген ыры бар го. Бой жетип мен алыстап караныңдан. Ошонун автору Азамат Алиев деген баланын калемине таандык. Бул Сүйүү арал деген дагы чыгарма жаңыр. 2-3 жыл мурда жазган. Анан ошодон бери мен аранжировкага бербей жастырбай жүрөм, бирок Кудай буйрса ошо убакыт сааты чыгып калды. Балалык бүткөндөн кийин Сүйүү арал жазылат буйрса. Бейшенин таманда дегендей эле апалар саман болсун. Азыр болсо Нурбек мырзанын деги эле ошо балалык кезине кайталы. Эми бала кезиңизде кандай күндөр өттү эле, деги эле ушул ырчы болгонуңузга эмне түрткү болду? Балалык кезимди айтсам, Ысык-Көл областынын Ысык-Көл районундагы Корумду айылында өттү. Өтө тентек болчумун. Аябай шок болдум. Чоң энем колунда чоңойгон 1-класска чейин. Анан өзүм ата энем колунан алып кетишкен. Аябай тентек болуп чоңойдум. Чыгармачылыгыма түрткү болгону мен ушул 6-класстан баштап комуз чертип баштадым, 98-жылдан баштап. Анан башында кошунамдын үйүнө комуз бар эле, ошону барып эле таңгылдатып жөн эле мынтип эле черте берчүмүн. Билбейм, бирок болбой эле ушинтип бердим, черте берем. Бирок бара берем да үйүнө, кызыгып элечи. Анан Карымшак деген агай келип калды айылга. Анан ошол агай үйрөтүп баштады. Максаткүл деген эже биринчи үйрөткөн. Анан ал эже бир күнү үйрөтүп баштап, анан башка айылга кетип калган да. Анан кийин Карымшак агай үйрөтүп калды. Анан кийин кайра аягын Максаткүл эже бүтүрдү өзү элечи. Анан ошол комуз башкалар бир күнү 1 айда, ошентип 2 айда бүтүшсө, мен бир күнү 3 жолу барганда эле бүтүп койчумун. Ошо агайым да таң калчу, сен башың компьютерге депчи. Мындай 30 жылдан бери сабак берем, мындай көргөн эмесмин эч качан депчи. Анан ошол анан 98-жылдан баштап ошо комуз чертип баштадым. Анан конкурстарга, райондук, областтык конкурстарга катыша баштадым. Ардо концертте калтырбай көрчүмүн. Негизи бала кезимден ошо ырга жакынмын да. Үйдөгүлөр айтып калат, тилиң чыккандан баштап эле ырдачысың деп. Бишкекке келип калганда машинанын ортосуна тургузуп коюп, ырда деп коюп, ырдатып келе берчүбүз деп. Негизи эле ошо үй бүлөңүздө чыгармачылыкка жакын адамдар барбы? Деги эле ушул атам комуз чертет кичине. Эми азыр унутуп калды болуш керек, чала бала эле чертип калды азыр. Бирок негизи чертет. Мамам эне дейбиз биз. Энем ушу мектепте жүргөн кезинде олимпиадалардан, конкурстардан ошо областта 1-орунду алып жүргөн экен. Анан тайенем артист болбойсуң, Жамал Сейтакматовадай болуп, күйөөдөн күйөөгө тиіп ушундай болуп каласың деп запрет кылган экен да, тыюу салган экен. Ошодон кийин анан мамам ырдабай калган экен. Болбосо экөө тең ырдайт, жакшы ырдашат. Тайенем да жакшы ырдайт, чоң энем Раматыл дагы жакшы ырдачы. Негизи эле ошо ата энеңиздер каршы болгон жокпу? Ошо сиз эле чыгармачылыкка ушу ырчы болом дегенде, балким балам башка эле нерсени кылчу, андан көркү юрист болчу же болбосо адвокат болчу деп. Жок, тескерисинче экөө тең мени аябай колдошту. Конкурстар жанагы айтып атпаймынбы, конкурстарга барып жүрчүмүн деп. Ошол жака өздөрү алып барышып, чогуу менен чогуу жүрүшчү. Кийин Сыймык Башекеев байкенин конкурсунда дагы балыкчыда 1-орунду жеңип алгам. Анан Караколдо болду. Ошо кылып ар кайсы жака сүйрөп эле жүрүштү. Колдоо көрсөтүп атышты. Азыркыга чейин колдоо көрсөтүшүп, каршылык келтиришпейт. Баракелде. Негизи эле ушул чыгармалык жаатында сиздер менен санаалаш болгон, деги эле сиздер менен чогуу ошол чыгармачылыктагы бирге ырдап, Роза Шакирова, эжекелер сыяктуу
дагы башка ырчылар сыяктуу адамдар чогуу сиздер менен чогуу чыккан адамдар менен азыркы учурда кимдер менен баарлашып турасыздар, кимдер менен чогуу дагы клиптерди тарталы деген максаттар болуп атат. Негизи эле ошо Роза Шакирова эжебизден дагы башкасы кайсы ырчылар менен дагы кандай биз эми пландарды коюп атасыздар? Же балким сиз жакын арада өзүңүздүн концертиңизди уюштурам деген оюңуз болуп атабы? Ошол боюнча айтып берсиңиз. Жок, концертимди азырынча бербейм, эртерээк азыр. Дагы анча иштеш керек, жакшы хитрлар чыгарып, анан кийин концерт бербесем азыр уже көптөн бери мен унутулуп деле калдым да, мындай айткандачы. Анан тааныбагандар көп дегендей, бирөө тааныса бирөө тааныбайт. Концерт азыр берейин деген оюм жок. Бурлардын үстүндө гана иштеш керек. Роза менен эмес, эми Токтой эже менен Черикчиева менен да эки дуэтибиз бар, экөөбүздүн дагы унута албайм да, анан Сагынуу деген эки дуэтибиз бар. Токтой эже менен ырдап жүрөм. Анан башка эч ким менен деле ырдабайм го деген ой бар. Себеп дегенде дуэттин санын көбөйтпөй, бир-эки эле киши менен ырдаш керек да негизи. Ата мен көп киши менен ырдап койдум да. Анан ал дуэттериң концерттерде деле ырдалбай калат, тойлордо деле чогуу болбосоң ырдалбай калат дегендей. Андан көрө жалгыз жаздырыш керек да. Анан баягы Роза экөөбүздөн көпчүлүгү сурана беришет, дагы дуэт күтөбүз, жакшы жаңыр күтөбүз деп аябай комментарийлерде көп жазат. Ошон үчүн да Роза экөөбүз кайра жакшы чыгарма жаздыралып деп жүрөбүз. Буюрса жакын арада. Буюрса. Негизи эле өзүңүздүн мүнөзүңүздү баягы курс мүнөздүү адаммын, баягы көп урушакмын деп башка маектериңизде айтып калыптырсыз. Ошол мүнөзүңүз боюнча өзүңүз айтып койсоңуз. Мүнөзүм боюнча мүнөзүңүз өзүңүзгө жагабы? Жагат. Негизи мен мындай бирөөгө катуу айтпайм, бирөөнүн көңүлүн оорутпайм. Бирок эгер мага катуу айта турган болсо, мен андан эки эсе катуу айтканга аракет кылам да. Бирөө мага жамандык кылса, мен аны ашырып жасаганга аракет кылам. Көкпетмин да эми. Жакшылык кылган кишиге мен дагы жакшылык кылам. Негизи эле ушул чыгармачылык жаатында баягы бут тоскон адамдар дагы болобу ошол боюнча? Бут тоскон адамдар сөзсүз болот. Мен ким экендерин айтпай эле коем, мага деле тосуп жүрүшөт байкатпай. Бирок мен билем кимдер экенин. Билесиз, бирок айтпайсыз. Айтпайм бирок. Балким мындай четин чыгарып кандай кылып тосту эле ошол боюнча бир аз айтпайсызбы? Балким ошо чыгармачылык жактан ырыңызды Аны айтканда уже ким экенин билинип эле калат да. Билинип калат. Ал өзү аял кишилерден да чыгылыпчы. Ал өзү билиши мүмкүн, бирок көрүүчүлөр билбейт да ал ким экенин. Өзү билет, конечно. Анан мен билем. Айтпай эле коелем кимдер экенин. Бир эле кишибиз. Бир эле кишибиз. Балким баягы көбүнчөсү көрүүчүлөрүңүз көңүл туткан адамдарыңыз ойлоп калышат экен, Нурбек мырзага балким бут тоскондор көп болуп жаткандыр, ошол себептен дагы чыгармачылык баягы ырларын чыгара албай жатабы деген ойлор кетет экен. Андайлар болот экен, сөзсүз. Себеп дегенде мен айтпайм, характерим бир батыл эме болуп кетем депчи. Кандай мамиле кылса ошондой кылам деп. Анан азыр баягы жылма акырын сен жакшы деп мактагандар, далгача акырын алдагандар өсөт экен да. Мендей болуп баягы бетке айтып койгондор обязательно сөзсүз түрдө басмырлашат экен да. Жаман көрүшөт. Мен бетке ачык айтып алган үчүн ушу көптөр мени жаман көрүшөт. Негизи эле 3 балам бар деп атасыз. Алар дагы балким сиз тарапты тарткандар болуп атабы, чыгармачылык жагына барам дегендер? Азырынча билине элек, бирок өчөтөн эле анча мынча ырдап калат. Кызым да болобу деп коем, үнү аябай катуу да, звонки деп коет курстарда. Кыйкырып ырдайт да. Балким кызымдан чыгат. Сиз каршы эмессиз? Жок, бирок кыз кишинин ырчы болгонуна каршымын мен. Себеби эмне? Көп нерсени көрдүм да. Кыз киши ошо болбойт экен, кыз кишиге ооба. Кыз кишиге болбойт. Сөзсүз жанында бирок айтып жүрүш керек да. Эркек балдар ырдай берсин эгерде чындыгы, таланты болсо, үнү таза болсо, Кудайдан берилген жанагы природалык эмне деп коет жанагындай жаратылыштан берилген үнү болсо, ырдай берсин эркек бала. Кыздарга каалабайм. Ошол эле учурда сиздин балдарыңыз ата мени да үйрөтүңүзчү, мен да ырчы болом деп айткан учурлар болду беле же азырынча боло элекпи? Азырынча билине элек. Экинчи балам комуз алып бер деп, жакында эле туулган күнү болду, комуз алып берип койдум да, кичинекей оюнчук комуздардан. Азыр колдон жүрбөй чертип турат, билбейм, эми кимистен чыгат азырынча байкай элекмин. Байкай элесиз азыр. Баягы маегибиз дагы соңуна келип бара жатат. Негизи эле көрүүчүлөр менен өзүңүз эркин микрофон болсун. Өзүңүз калган сөздөрүңүз. Чоң рахмат биринчиден силерге, силердин телевидениеңарга ушул элдин ортосунда көпүрө болуп берип, баарлаштырып, ушундай жакшы баягы иштеги нерселерди айттырган, жаңы ушундай дем күч берип аткан ушу силерге чоң рахмат. Эл жеримде тынччылык болсун.
Кыргызстанда жана ар кандай митингдер уже тажатты. Ошондой митингдер жок болсун. Өнүккөн, өскөн алдыңкы мамлекеттерден бололук. Кудай буйрса Кыргызстандын келечеги кең деп ойлойм. Себеп дегенде Кудай сүйгөн жер, бияк Кудайдын бейиште жашайбыз деп коет го кыргыздар. Ансыгарындай ошол бейпил жашоо, бейпил турмуш каалайм кыргыз элиме. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн мына биздин эфирибиз да соңуна келип жетти. Бүгүн бизге белгилүү ырчы, обончу, аткаруучу, деги эле көп кырдуу таланттын ээси Нурбек Дайырбек уулу мырза келип өзүнүн маегин берип кетти. Сизге келип берүүсү үчүн телеге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ошол эле учурда чыгармачылыкта ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар. Кийинки берүүбүз дагы мындан кызыктуу болот.